Орозо айында эң көп айта турган нерсе бул астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Орозонун ичиндеги эң чоң нерсе бул адамдар тамактан эле тыйылбай, суудан эле тыйылбай, ошол менен эр аялдык мамиледен эле тыйылбай, анда тилиңди тамактан эмес, ушактан тый. Эгерде бирөө ушактап алган болсоңуз, кечирим сураганга шашыңыз. Ушак, бирөөнүн аброюн төгүү, уурулук, жанакындай бир каракчылык деген нерселер болбош керек. Орозо убагында бүт адамдардын күнөөсү кечирилет, бирок 3 түрлүү адамдын күнөөсү кечирилбейт. Унутпагыла. Биринчиси ошол арак ичип жүргөн адамдын күнөөсү кечирилбейт. Экинчиси ата энесине ак болгон баланын күнөөсү кечирилбейт. Үчүнчүсү зулумдун күнөөсү кечирилбейт, залымдын.